Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн өкмөт үйүнүн алдында турабыз. Мен жанымдагы чогулган адамдар болсо сот кызматкерлерине ушул адилетсиз чечим чыгарды деген өзүнүн доосун айтып, бул жерге нааразычылыгын билдирип келип отургандар. Эже айтып кетсеңиз, эмне иш боюнча, эмне себептен чыгып жатасыздар бул жерге? Биздин бул жерге чыкканыбыздын себеби абдан көп мөөнөттөн бери соттон адилеттик таппаган жарандардын укугу эч жакта корголбой калды. Жайкысын бул жерде булар 6-7 адам ачкачылык жарыялады, жыйынтык чыккан жок. 2 аялыбыз тетиги жерде өзүн өзү өртөп жиберди, андан да жыйынтык чыккан жок. Андан кийин биз көптөгөн жерлерде дагы кайрылып, биз Чүй областтык губернатордун жардамы менен райондордо барып бүт бардыгын карадык, жыйынтык чыккан жок. Бир эле мисал, өтө орчундуу мисал, мынол жерде азыр Муратов Сулаймандын документини госрегистрде турган жеринен сатып жибергендиги үчүн 6 судьяга кылмыш иши козголгон да. Ошол дагы прокуратуранын калкалоосу менен басылып жатат да. Эгерде ошол Сооронбай Шариповичтин убагында козголгон, эгерде ошол 6 судьяга кылмыш иши козголуп, алар азыр түрмөгө түшкөндө Кыргызстанда мынчалык адилетсиздик болбойт эле. Кыскача айтканда, бул жерде азыр ар түрлүү көйгөй менен келип отурган эжелер бар. Мына эжем Оштон келип отурат, өзүнүн мыйзамдуу алынган жерин тартырып, бул апанын небересин өлтүрүп кеткен, бул атанын баласын, бул агай болсо чоң тетиги Тоң районунда, кыскасы Кыргызстандын 7 дубанынан ар кандай көйгөй менен келип отурат да. Биздин коомдук бирикме 21 жылдан бери жарандарга укуктук жана социалдык жактан коргоп келгендиктен көптөгөн бизди көргөн жарандар ушинтип келип биздин курамыбызга кошулуп жатат. Эми Садыр Нуркожоевич, мен сизден суранарым. Биз бардык жакка кайрылдык. Эми биз талап кылабыз сизден. Анткени УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевди, СОБЕСтин Марат Иманкуловду, МВДны, прокурор Зулушевду, бүт ошо тиешелүү укук коргоо органдарын топтоп, эл менен ошо укугу тебеленген жарандар менен өзүңүз сүйлөшсөңүз, ошондо бардык былыктар чыгат. Ошондуктан эл керек эл бар үчүн мамлекет бар. Эл бар үчүн сиздер президент болуп шайланып отурасыздар. Мына кече күнү уламдан улам премьер-министрди алмаштырасыз. Бир дагы укукту коргогон киши жок. Элдин укугу тебеленгенден тепселип, бүгүн мына кыш болуп турат. Жалгыз үйүнө кире албай мына боздоп энелер жүрөт, аталар жүрөт. Ошолорго ким жооп берет? Же элдин убалынан бийик болуп кеттиби? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз өзүңүз мойнуңуз кесилгенде менин жанымда ал деген эжең мен элем го. Аялың айта алган эмес, сени төрөгөн ак сүт берип чоңойткон апаң, атаң айтпаган сөздү мен айткам. Ыргала эжең болом, тааныбай калганмысың, таанып ал. Ошол площадьта 100 аялды башкарып, энелердин жүрөгү ак жолукту титресе, энелердин жүрөгү титрейт деп, Атамбаевдин убагында сени коргоп жүргөнбүз. Биринчи сотуңдан тартып, азыркыга чейин кече октябрда да жүргөнбүз ушул жерде. Сен бүгүн адилетсиздикке, сен кулагыңды кезектеги эле 5 кеткен президентке окшоп, сенин түйүңө дагы ушул өзүңдүн койгон кадрларың жетет. Эми менин сөзүм кур болбосун, ушул региондордон келген, мына Оштон келген апа сүйлөсүн, анан ата сүйлөсүн. Эже, сиз айтып коюңуз. Эже, сиздин көйгөйүңүз эмне? Эмне менен сотко кайрылып, кандай адилетсиздикке туш болдуңуз? Мен үй талашып 10 жылдан бери соттошуп жүрөм. Эч кандай чындыкка жете албадым. Былтыр ошо Зулушевдин жардамы менен, генеральный прокурорлордун жардамы менен айыптоо актысын түздүрүп, Ош шаарынан Жороев Сайдыгасы менен үй талашып аттым да, ошо айыптоо актысын койду эле. Кайра эле Ош шаарынын тергөөчүсү Султанбек уулу Бек болсун баш болуп, Ош шаарынын зам прокурору Токтосунов баш болуп, ушулар кайра эле уурулук бузулбай калган документтерди кошуп сотко өткөрүп, кайра эле мен укугум тебеленип, наркы тарапка чечим чыгарып койду. Кече күнү Ош область соттун төрагасы Абдылдаев Алмаз кабинетине кирип, арыз муңуму айтайын десем, мени комнатасынан кууп чыкты. Болду, сен мен босогонмун тебеледиң. Сага чечим чыкпайт, тиги тарапка чыгат деп айтты. Али сот чечим чыгалай ертең 21-inde болот. Сот чечим чыга
Çekelek bana çetim çıkarıp koymadı mı? Şurada çındık mı? Buna sotların kanday zakon koldan otkanını görürüz. Bilemez. Sadır Nurgojoyevich. Men jeke kavlarыңызды суранам. Jeke kavlarыңыз boru atat. Men жақындарда өлүп қалсам, арыз мұңым угулбай қалбасын, jeke kavlalып koyuңuzды суранам. Bilemez. Байке, сіздің көйгөйіңіз сенде? Урматтуу Садыр Нургожоев, менин көйгөйүм жалгыз уулум бар эле, жалгыз кызым, бир уул, бир кызым бар эле, өкөтөң өлдү. Баламды өлтүрүп таштады. Баламдын өлүгү тооктун өлүгүндөй да болгон жок. Чындап келгенде тоок өлсө дагы сурайт го, бул кимдин тоогу эле деп. А мен баламдын өлүгүн сураган жок. Али күнчө мына 8 жылга кетти. 8 жылдан бери барбаган эшигим, тешигим калган жок. Мен сизден суранам. Эксперт болгон жок, адвокат болгон жок, эч ким болгон жок. Ар ким өзү билгенин кыла берет экен. Өлтүргөндөрдүн немеси немеге тартып атат. Ошол өлтүргөндөрдүн немеси бир туугандары бар экен. Ошо бир туугандары чоң экен. Ошол себептен алар жаап коюп атышат дейишти. Али сотко да элек 8 жылдан бери ровддан дело чыга элек. Мен сизден суранам, мени бир кабыл алсаңыз. Мен сизге жанагы Жайыл районуна барганыңызда ошол жерден жолуктум эле сизге. Ошондо кабыл алам, жолугам дедиңиз эле, ада болгон жок. Урматтуу Ташиевке бармыз, бир эмес 2 жолу бардым. Бул киши дагы эч эме кылган жок. Прокурорго бардым, Зулушевка. Бул киши дагы эч кандай кылган жок, эчтеке жардам берген жок. Бул ошол жак тараптын сөзүн сүйлөп атат. Прокурорлордун сөзүн сүйлөп койду. Болду, башка эчтеке жок. Ошондой эле биз Панфилов районунан келдик. Мына мени менен келген тиги немелердин балдары камалып атат. Эч кандай күнөөсү жок балдар камалып атат. Биринчиден, экинчиден мына жаныбызда турган апа эми баягы орус деп айтканда жаман, конечно, кыргыз деп айта албайм орус болгондон кийин. Ушул кишинин небересин камап койду. Эч кандай күнөөсү жок, камалып жатат. Мына ушул ошогондордуга бир жардам берсеңиз, биз сизди тиги президент болгондо ушунчалык кубандык элек, ушунчалык сүйүндүк элек. Менин ишим ушул жанагы Сооронбай Жээнбековдун убагында башталган, ошого чейин мына али күнчө бүтө элек. Бул эмне деген жакшылык? Же бул бизди элди ушу тебелеген бойдон эле тебелене беребизби? Тебеленип калабыз. Бул калыстык эмес го эч кандай. Теги барсаңыз, милициясы да кожоюн, прокурор да кожоюн. Болду, сиздики туура эмес экен, тигилердики туура экен. Эч кандай туура эмес, туура мен баламдын акчасын алып алып келдим. Ошол акчаны кайра бергенден эметип, баламды 12 000 доллар алып туруп баламан. Ошол 12 000 доллар үчүн баламды өлтүртүп койду. Мына мен суранам сизден, көптөн көп суранам. Ушул калыстык мына азыр үйүмдү дагы 580 000 калган тиги кредитке. Ошо 580 000 үчүн менин үйүмдү да алып коюшту. Үйүмдү алып койдум, мен азыр үйүм жок. Талада балдарым жок, эч ким жок. Талада калдым. Азыр көрүнгөндүн үйүндө bir gün tiginikinde jatam, bir gün munukunda jatam, ушинтип жалгыз башым куурады чындыгы келгенде. Уже өзүмдү өзүм кыйганга чейин барам. Bir неберем бар, ошол гана мени кармайт көбүнчө. Мен ошол тиги баламды өлтүрткөн жанагы аялды, келинди да өлтүрөйүн, bir тууганы бар экен, муну да өлтүрөйүн десем, ага неберем эме бербейт. Кой ата, Кудайдан корк, Кудайдан корк. Алар Кудайдан коркпой өлтүрдү, мен Кудайдан коркуп отурам. Дал эле. Ошол мен сизден суранам, ошол жердегилердин баары тең көйгөй менен келип атат. Ушуларды бир кабинетиңизге мындай биздин сөзүбүздү уксаңыз, мен суранам сизден ушу 60-70ке чыкканда ушундай акыбал болот деп ойлогон эмесмин, учуктасам түшүмө кирген эмес. Мына ушул жашоодо азыр ушул жашоодо өткөзүп атам. Түрү болгондон кийин өлгүң да келбейт экен бир чети. Ошол мен сизден суранам, ушул жерде мен эмес, мейли картаң менмин. Bu жаш балдардын дагы көйгөйлөрүн угуңуз, ушулардын балдары ак жеринен күйүп камалып атат. Сотко да барып атабыз, тияка да барып атабыз. Жок, тигил тарапка анткени алар ичине акчалар көбүрөөк тарап экен. Ошол себептен мен сизден сурагандарым ушул. Балаңыздын киши колдуу болуп өлгөнүнө ошол бир кандайдыр бир далилдер барбы? Далилдер бар. Бул балам бир келин менен байланышып жүргөн. Баламдын эркек баласы жок болчу. Анан келинчегинен бир эле кызы бар. Анан тигил келин мен боюмда бар тигүү деп алдап жүрүп баламды. Анан баламды иштеген жерине күнүгө барып эметип, эми күбө болуп бергиле десем,
тердегі балдар айтады, менің балам өзім менден да чоң жігіт болчу, балдар билет жакшы. Жакшы эме жигит болчу, здоровый жигит болчу. Анан ошону дейт, сиздин балаңызды дейт, тоок өлтүргөндө өлтүрүп койгон, бизди дейт жанагы тооктун балапанын өлтүргөндө өлтүрүп коет деп, ошолор күбө болгондон качып атышат. Чындыгы келгенде. Ал келиндин агасы ошо биздин Жайыл районунун эмесинде, роботусунда иштейт экен, полковник. Анан ал полковниктин карындашы кутулбаганда мен кутулмак болом. Ошол мен неменде ачык эле берде эме болуп атат. Чындыгы эле коррупция болуп атат чындыгы келгенде. Следователь дел ошонун сөзүн сүйлөйт, баары эле ошонун сөзүн сүйлөйт. Бизде Германиянын өнүктүрүү фонду, Кыргызстандын Минфини да, Министерство финансы, мына ушулардын ортосунда түзүлгөн 84 миллион еврого түзүлгөн кредит 96-жылы түзүлгөн экен. Ошол Кыргызстанга келгенде жок болуп кеткен да, бул жерден жээлип талалып толонуп кеткен. Мына ушуну биз уже документально доказать этип атабыз. Бирок ушул иш прокуратура тарабынан, СМБ тарабынан, МВД тарабынан жакшы тергелбей, ошолорго тоскоолдуктар болуп, биз ушундай жабырлануучулар аябай азап тартуудабыз да. Мына ушул туурасында биз Камчыбек Ташиевке, ГКМБга бизди өзүңүздөр кабыл алып коюңуздар суранам. Президентке обращение кылабыз, что ушуга өзү президенттин өзү көзөмөл кылып койсо, ушундай чоң кредиттер жоголуп кетип аткандыгына. Ошон үчүн биз канча кат жасап, канча жерлерге обращение кылып атабыз, эч кандай жыйынтык чыкпай атат. Обращение кылабыз, Ташиевке бизди кабыл алып койсо, лично биз. Урматтуу Сардор Нуркожоевич, биз Панфилов районунан келип отурабыз. Ошо биздин райондогу ошо укук коргоо органдарынан жабыр тартып келгендердин баары ушул жерде чогулуп сизге кайрылып атабыз. Биздин укук коргоо органдары биздин укугубузду тебелеп, ушу балдарыбызды адвокаты жок, экспертизасы жок камап, ушу бул укук коргоо органдары бизде кандай десем бир өзүнчө бир уюшкан кылмыштар тобун түзүп алышкан. Ошо бир 15-20 бука кармап же бир ичинде бир бизнес ачсаң эле бүттү, ошону мүлкүбүздү тартып алуу максатында балдарыбызды камайт, то өзүбүздү камайт, таза болбой калса ошо малыбызды айдап барып камап, таза ошо бизди ушундай бир кыйынчылыктарга салып атат. Биздин ошо мүлкүбүздү тартып алуу максатында ошондой бир кылмыштар, уюшкан кылмыштар тобун түзүп алышкан. Ошо сиз өзү президент болуп атканда айттыңыз эле, ушу укук коргоо органдарынын сот системасын биз мындай түп тамыры менен бир өзгөртөбүз деп сөз бердиңиз эле. Ошол сөзүңүзгө турсаңыз жакшы болмок. Булардын бир гана өзүнүн милдеттерин аткарбай, укук коргоо органы да, сот системасында өзүнүн милдеттерин аткарбай, алардын ойлору только бир кимден кайсы кишини камап, кандай кылып ошо акча кантип өндүрсөк, ошондой гана бир өздөрүнүн ошондой гана бир система, бир ошондой бизнес кылып алышканда, ошондой каерден кандай кылып акча өндүрсөк деген гана жумушу ошону гана ойлойт. А башка акыйкат, мыйзам аларга эч кандай роль ойнобой калган. Булар өздөрүнчө эле бир ошо прокуратура, сот системалары даже бийликти көзгө илбей, ошо бийликке кандай десем, ошо бийликтин көзгө илбей калышкан. Булар өздөрүнчө эле монстр, өздөрүнчө эле бир хан, өздөрүнчө эле бир какой-то бир организация мындай каалаган ишин жасап, ошо даже ошондой бийликти элге жаман көрсөтүп, аягында ким күнөөлүү, ошо аягында шылтоонун баарын бийликке шылташып, ошондой бир органдарга, ошондой сот системаларына айланып калган.